Өнөрлүү өлбөйт деген сөз бекерден айтылбаса керек. Өнөр дүйнөсүнө жаш кезинен аралашкан каарманыбыз бүгүн филармонияда эмгектенип келет. Анын алдыга койгон максаттары жана күнүмдүк иш чыгармачылыктары жөнүндө бүгүн кененирээк маектешебиз. Сизди биз көптөн бери алыстан эле угуп жүрөбүз жана сиздин Владимир Владимировичтин квотасын алганыңызды да укканбыз. Негизи эле ушу чыгармачылыкка кантип келип калдыңыз? Саламатсыздарбы, саламатсызбы Гүлжан айым. Менин чыгармачылыкка болгон жолум тууралуу айта кетсем, мектепте окуп жүргөн кезде өзүм мектептин иш чараларына мен өзүм Таластан болом. Мына ошол Талас областынын иш чараларына активдүү катышып, ар кандай республикалык конкурстарга катышып, концерттерге катышып, ошол мектептен эле башталган жолум. Мектепти 7-класста окуп жүргөн кезде Жокерлери деген республикалык конкурс бар. Мына ошол конкурстан Талас областынан биринчи орун алып, республикага жолдомо утуп, Бишкекке келип, анан Бишкектен да биринчи орун алган болчумун. Мына ошол кезде мени Бишкекке Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайына чакырышкан болчу. Мен ошол конкурстан угуп байкап калып, анан ошол кезде мен өзүмө чечкен болчумун. 9-класста аяктап, мен Бишкек шаарындагы Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайына тапшырам деп. Сизди биз өзү опера жылдызы катары тааныйбыз. Дал ушул операны эмнеге тандадыңыз? Эстраданы тандабайт эмес, ал жакта акча көп табышат деп укканбыз. Операны тандашымдын себеби мен өзүм бала чагымдан ошол телевизордон, радиолордон классикалык музыкаларды бергенде аябай кызыгып отуруп укчумун да. Анан себеби ошол болсо керек дейм. Негизи өзү башынан эле классикалык музыкага жакынмын. Анан ырчылык жолумду негизи баштаганда башында эстрадалар менен эле баштаган болчумун. Бирок баары бир ошо жүрөк өзүнүкүн кылат эмеспи? Анан жүрөккө жакын нерсе өзүнө тартып кетти деп ойлойм. Ошол чыгармачылык жолумдун башталышында эле опера жака бурулган болчумун. Эстрадада акча көп, ооба, туура. Бирок бул операда да негизи өзү акча көп. Болгону дүйнөлүк сахналарда да. Мына азыр буюрса Кыргызстаныбызда опера эми өнүгүп көтөрүлүп келатат да. Буюрса Кыргызстанда дагы опера көтөрүлүп, элге кеңири тарап, элибиз театрга көбүрөөк бара баштаса, бул тармакта дагы өнүгүүлөр, чоң өсүштөр болот. Негизи эле ар бир чыгармачылык тарапта устар шакирти болот. Сиздин устатыңыз ким болгон жана кайсы залкар опера ырчысын күмүртүп атасыз? Менин эң биринчи устатым бул Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайында окуп жүргөндө Алишерова Зинаида Өтөгөновна деген эжекем болгон. Ал эжекем дагы деле ошол окуу жайда кызмат кылат, ошол окуу жайда иштейт. Мен азыр дагы эжекеме барып турам, сабак алып турам. Мен үнүмдү койгон негизи мага орусча айтканда фундамент берген ошол эжекем болот. Андан кийин бул Россияда окуп жүргөндө Умеров Эдем Якубович деген Россиянын эл артистинен сабак алгам. Ал киши өзү дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы оперный театрлардын бири болгон Мариинский театрда кызмат кылат. Ошол театрдын солисти, Россиянын эл артисти. Мына ошол агайымдан вокалымды алгам. Күмүр туткан опера ырчыларым жөнүндө айта кетсем, эң башкылары бул албетте биздин Болот Абдулдаевич Миңжылкыев. Себеби дегенде Болот Абдулдаевич Миңжылкыев өзү бас болгон. Мен өзүм үнүм дагы бас. Операда негизи үн 3 түргө бөлүнөт. Мына ошо Миңжылкыев агабыздын, экөөбүздүн тембрибиз бир тембр. Адан тышкары дүйнөлүк опера жөнүндө айта турган болсок, менин күмүрлөрүм бул албетте Франко Карелли, Лучано Паваротти. Мына ушул сыяктуу дүйнөлүк эң алдыңкы операчыларды күмүр тутам. Эми келечекке койгон чоң максаттарыңызды бөлүшүп кетпейсизби биз менен? Келечекке койгон максаттар албетте көп. Чоң максаттары бул албетте ар бир эле опера ырчысынын максаты болсо керек. Ар бир эле опера ырчысы дүйнөлүк деңгээлдеги опера ырчысы болгонго умтулат. Менин да максатым ошондой. Бул дүйнөлүк эң алдыңкы опера театрларын ырдап, Кыргызстандын опера искусствосын дүйнөлүк деңгээлге чыгаруу. Ал эми чыгармачылык боюнча эң башкы максатымды айта турган болсом, менде бир жакшы максат бар.
буйруса келечекте дүйнөгө атыбыз чыгып, дүйнөлүк опера ырчыга айланып, Кудайдын буйругу менен. Мына ошондон соң Кыргызстандын бир тоонун бурчуна, тоонун койнуна килейген академия салып, опералык академия. Ошол жака окуу системасын кадимкидей кылып, ал жакта дүйнө жүзүндөгү эң мыкты мугалимдер сабак бере турган болот. Ал жакта окуган адам опера жылдыз болуп чыга тургандай окуу жай болот. Анан элестетиңиздер, операнын мекени бул Италия экенин баарыбыз билебиз. Италияда өсүп аткан бала, жаңы чоңоюп келе жаткан бала, мен чоңойгондо келечекте буйруса Кыргызстанда окуп, Кыргызстанда билим алам дей турган академия болот деп, мына буйруса ушундай бир чоң максатым бар. Биринчи жолу сахнага чыккандагы сезимдериңиз кандай болду эле? Эң биринчи жолу сахнага мен 4-классымда чыккан болчумун, мектепте окуп жүргөндө. Ага чейин кызыгы мен ырдабачымын да такыр. Анан ошол 4-эле класста эмнегедир музыка болгон сүйүүм ойгонуп, ырга болгон сүйүүм ойгонуп, ошондо биринчи жолу мектептин сахнасында бир концерт болгон эле. Ошол концертке ырдап чыктым. Ошондо сахнага чыкканда биринчи жолу элдин кол чабуусунун даамын ошондо сездим. Опера ырчысы болуу үчүн бул эң маанилүү сапаттар кайсылар? Опера ырчысы болуу үчүн өтө көп сапаттар керек. Опера ырчысы болуу үчүн өтө көптөгөн талаптарга жооп бериш керек. Себеби дегенде опера искусствосу бул музыка искусствосундагы эң чоң, эң бийик, эң улуу искусстволордун бири десек жаңылышпайм. Опера ырчысы болуу үчүн адам биринчиден жакшы үндүү болуш керек, албетте жаратылыштан жакшы үнү бар болуш керек, келбеттүү болуш керек, бойлуу болуш керек, актерлук чеберчилиги болуш керек. Сахнага чыкканда бул опера ырчылары жөн гана бир концертте ырдагандай болуп туруп ырдабайт да. Опера деген бул өзүнчө бир спектакль да. Биз кадимки эле драма театрдын артисттеринен кем калышпай, сахнада ойноп, ошол эле учурда жөн эле кара сөз менен аткарбастан ырдап, өтө көп функцияларды аткарыш керек. Ошон үчүн опера ырчысы болуу бул өтө чоң эмгек. Өзүңүздөр билгендей, биздин Кыргызстаныбыздын атынан дүйнөлүк опера сахналарында Булат Абдулдаевич Миңжилкеев агабыз чыгып жүргөн. Мына ошол Миңжилкеевдин ырдаган ырларын уксаңыздар, өзүңүздөр ошол кандай чоң эмгек экенин, кандай улуу эмгек экенин өзүңүздөр байкайсыздар. Сактоо эрежелери боюнча айта турган болсок, биз таң аткандан күн батканга чейин сүйлөшө беребиз. Анын эрежелери өтө көп. Бирок эң башкыларын айта кетсек, бул албетте барыңыздар эле уксаңыздар керек ал нерселердин баарын. Өтө ачуу нерселерди жебе, өтө таттуу нерселерди жебе, ырдоонун алдында албетте. Семечка чакпа, газировка ичпе, албетте ичкилик ичпеш керек. Тамеки чекпеш керек. Бул баары үнгө эле эмес, жалпы өзүбүздүн ден соолугубузга да зыян. Негизи эле ар бир нерсенин өзүнүн кыйынчылыгы болот. Сиздин жашооңузда да бир кыйынчылыктар болгондо, ушу музыканы таштап салгым келген учурлар болду беле? Музыканы таштап салуу ойлору мага такыр келген эмес. Жашоомдо кандай окуялар болбосун, кандай кыйынчылыктар болбосун, эмнегедир ушул музыка менен коштошуп, музыканы таштайм, башка тармакта өнүгөм, башка тармак менен иштейм деген ойлоп көрсөм азыр такыр келбептир. Себеби дегенде музыкасы мен өзүмдүн жашоомду элестете албайм. Күндө эртең менен тургандан баштап ырдап, түштө ырдайсың, кечинде ырдайсың, күндө музыка угасың, ырдайсың. Ошо музыкасыз жашоону элестетиш мүмкүн эмес да. Музыканы жашоомдон алып койсо, жашоом бир кызыксыз, бир түшүнүксүз нерсеге айланып кетеби дейм. Наше международное жюри учредило специальный приз в этом году имени Марлена Темирбекова и решили вручить этот приз, пожалуй, одному из самых ярких и перспективных певцов Кыргызстана Санжарбек Уулу Бактургану.
чыгармачылык жолуңузда көңүлүңүздү жылыткан бир мамлекеттик сыйлыктарга ээ болдуңузбу? Ооба, алар жөнүндө айта кетсек, Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайында окуп жүргөн кезде СНГ мамлекеттери тарабынан уюштурулган сынакта катышып, ал жакта биринчи даражадагы дипломго ээ болуп, жана ошондой эле СНГнын эң мыкты студенти деген төшбөлүгү ээ болгом. Бул мен үчүн чоң сыймык албетте, себеби дегенде СНГда өзү 15 мамлекет бар. Алардын ичинен эң мыкты студент аталыш бул мен үчүн чоң сыймык. Ал эми бул чыгармачылык, көбүнчө вокал жөнүндө сүйлөй турган болсок, бул жакта да сыйлыктар бар. Эл аралык, международный, орусча айтканда, вокалдык конкурстарда, ар кандай конкурстардан сыйлыктарым бар. Мисал келтире турган болсок, кечээ жакында эле Орто Азия романсиадасы деген Орто Азиялык конкурс болуп өттү, вокалдык. Мына ошол конкурста мен Болот Абдуллаевич Миңжилкыевдин 85 жылдыгына арналган атайын премиянын жеңүүчүсү болдум. Болот Абдуллаевич Миңжилкыевдин өзүнүн жубайы келип тапшырды ал сыйлыкты. Болот Абдуллаевич Миңжилкыевдин жубайынын колунан алган сыйлык мен үчүн өтө чоң сыймык. Чыгармачылык сыйлыктардан айта турган болсок, дагы бир сыйлык бул ошо Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайын аяктап жатканда Владимир Владимирович Путиндин, Россия Федерациясынын президентинин квотасын утуп алгам. Бул квотаны утуш өзү оор нерсе, себеби дегенде Санкт-Петербургдун консерваториясына тапшырам деген студенттер өтө көп да. Ал жакта дүйнө жүзүнөн студенттер келип окуйт, Европадан дагы келишет, Кытайдан, Азиядан, бүткүл жактан келип окушат. Мына ошол консерваторияга жылына негизи өзү 2 же 3 места ойнотулат да, дүйнө жүзү боюнча 2 же 3 бекер бюджеттик орун ойнотулат. Ошол мен тапшырган жылы 2 орун ойнотулду, бүткүл дүйнө жүзү боюнча. Ошол 2 орундун бирөөсүн мен утуп алгам. Мына ошол нерсе менен сыймыктанам десем болот. Азыркы учурда мен Санкт-Петербург консерваториясынын 2-курсунун студентимин. Биринчи курсту аяктаган соң жайкы эс алууга Кыргызстанга келип, жайкы эс алуудан кийин Россияга кайра учмакчы болуп, Москва шаарындагы Шереметьево аэропортунан Россияга тилекке каршы кире албай калдым. Ошол себептерден улам азыркы учурда Кыргызстанда окуумду улантуудамын. Кызык, эмне себептен ошол аэропорттон өткүзүп койдуңуз? Себебин айтсам мындай болду. Ошол күнү аэропортко конгон бүткүл Центральный Азиядан келген жарандардын баарын кошумча сурамжылоого алышты. Аны менен кошуп мени да кошумча сурамжылоого алды. Алардын берген суроосу: эмнеге келдиңер? Эмне максатыңар бар? Мен аларга Санкт-Петербург консерваториясында окуп жаткандыгым тууралуу документтеримди баарын көрсөттүм. Мен ушундай консерваториянын студенти болом. Менин максатым бир гана билим алуу. Ошол нерселердин баарын айтып бергенден кийин алар туруп мага: сени окуу жайдан отчисление алыш керек, Кыргызстанга кайра жөнөтүш керек деп айтты. Анан эмнеге деп себебин сурасам, себеби жок эле, просто сен кебетең бизге жакпады деп айтты. Сенин кебетең жакпай калды деп кагаздарды толтурушту өздөрү. Анан ошол кагаздарды толтуруп бүткөн соң мага кол кой дешти. Ал кагаздар эмне жөнүндө экенин мага көрсөткөн да жок да ичин. Анан мен кол койбойм дедим. Себеби мен ичинде эмне экенин билбейм. Анан ошентип айтсам, мажбурлап койдурушту колду. Мажбурлап койдуруп, кол койгондон кийин ошону айтты да: силер Россияга кирбейсиңер, эми обратно Кыргызстанга силерди жөнөтөбүз деп. Менин бул маселем боюнча Россия Федерациясынын ички иштер министрлиги да иштеген. Алар менин документтеримдин баарын текшерип, ишимди карап чыгышкан. Бирок алар текшергенден кийин баардыгы таза чыкты. Эч кандай закон бузуу болгон эмес менин тараптан. Документтеримдин баары таза болгон. Ошого карабастан ФСБ тарабынан, Федеральная служба безопасности тарабынан жөнү жок, себепсиз чектөө коюлду да мага. Азыркы учурда сиз деген филармонияда эмгектенип жатпайсызбы? Эгерде кандайдыр бир иш-чаралар болуп, Россияда болсо, ошондо да өткүзбөйбү? Анда да кире албайбыз тилекке каршы, себеби дегенде мен аракет кылган болчумун. Кирбей калгандан кийин, Кыргызстанга келгенден кийин дагы 2-3 жолу билет алып 2-3 жолу учуп барганга аракет кылган болчумун.
баары бир киргизишкен жок, себеби ал запрет базага түшүп калды да. Мен кандай барбайын, мамлекеттин атынан барайынбы, өзүм барайынбы, ага карабай туруп баары бир киргизбейт да азыр. Бирок азыркы учурда жогорку кеңештин спикери Марлен Абдрахманович бул боюнча иштеп атат. Өткөндө эле мага ушул суроо боюнча жогорку кеңештен байланышкан. Кудай буйруса чечилип калат деген үмүттөмүн. Ал эми сиз ушу Питерде окуп жүргөндө эл алдына чыгып, чоң сахналарга чыккан учурлар болдубу? Санкт-Петербург шаарында окуп жүргөндө чоң сахналарга чыкканга мүмкүнчүлүктөр болду. Көбүнчөсү биздин мамлекетибиздин атынан чыгып аттым. Ал жакта эл аралык, айрыкча айтканда бул СНГ мамлекеттеринин концерттери көп өттү. Мына ошол концерттерде, конкурстарда, ар кандай форумдарда Кыргызстандын атынан чыгып жүрдүм. Андан тышкары өзүм да чыгып жүрдүм, операларга катышып, театрлар даярдап, мүмкүнчүлүктөр болду. Сизге чоң рахмат. Ушундай алтындай болгон убактыңызды бизге бөлүп бергениңиз үчүн. Сизге кааларыбыз бул Кыргызстан, Россияда эле эмес, дүйнөлүк сахналарга чыгуу болсун. Ал эми сиздер менен болгон мен Гүлзан Арстанбекова жана Анеля Темиркулова, 7 канал.